Агарып аткан таң жалпыңыздарга мол ырыскы жана берекелүү жашоо, берекелүү дасторкон тартыласын деп жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Ардактуу жалпы көрөрмандар, Регион каналында сиздер менен таңкы регион өз ишин баштамакчы. Албетте жаңыдан уйкудан ойгонуп аткан биздин замандаштарыбыз болсо, албетте жалпыңыздарга жагымдуу маанай менен бүгүнкү маанайды эфирди баштаңыздар деп тилек айтмакчыбыз. Жана ошондой эле кимде ким жумуш үстүндө жаңыдан жумушун баштап жаткан болсо, сөз түрдө бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бир саат алкагында сиздерге мен Адилет Аманголов кызмат кылмакчымын. Бүгүн дагы өзгөчө коноктор жана кызыктуу маектер орун алмакчы. Таң эрте жалпыңыздарды уйкудан ойготуп, жан дүйнөңүздөргө музыкалык азык тартуулайм деп келип калган биздин жаш таланттарыбыз төрүбүздөн орун алды. Жалпыңыздарга кутман таң каалоо менен анда келген меймандарыбыз менен тааныштыралы. Жаш таланттар, ырчы аткаруучу, ошондой эле бүгүн жалпыңыздарга музыкалык азык тартуулайм деген Сыймык Кудайбердиев жана Бектур Максутов. Ассаламу алейкум. Кутман таңыңыздар менен. Таң эрте баягы таңкы эфирге келүүгө мындай кыйынчылык болгон жокпу? Жок. Анда жалпы көрөрмандарга салам айтып алсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга жалпы салам. Кутман таң күнүңөр ийгиликтүү өссүн. Жалпыңыздар, таңыңыздар көңүлдүү болсун, күнүңүздөр. Анан музыкадай бир жагымдуу эмоцияда баштайлы деп жалпы көрөрмандарга бир музыкалык азык тартуулап, таң эрте уйкудан ойгоно албай жаткан көрөрмандарды ойготолу кандай дейсиздер? Ошондой эле анда эмесе сунун моюндатып чыгармасы менен бардыгын айтайлы. Жалпы шаңдуураак музыка менен баштайлы. Жаңғыр жайт, көңілі басылмайт, түнда бір күні неге açılмайт. Сұлу бойында қыздар отырат, аларға қарап бойым бұрылат. Мен сүйген қыз, сен іздедім, менің ойымдан тағдыр кетпеді. Толыр көрінбейт, ақ тұман басқан, жардай жағылған, үркірей тасман. Сұлу бойында қыздар отырар, аларға қарап бойым бұрылар. Мен сүйген қыз, сені іздедім, менің ойымдан тағдыр кетпеді. Іздейм өзіңді, даймеле ойланып, ұлтай алмастан күнделе ойланып. Сұлу бойында қыздар отырат, аларға қарап ойым бұрылар. Ол мен сүйген қыз, сені іздедім, менің ойымдан тағдыр кетпеді. Менің ойымдан тағдыр кетпеді. Бара келди, бар болуңуздар. Таң эрте баягы экрандан сиздерди көргөн көрөрмандар дагы уйкудан ойгонуп, негедир бир маанайлары көтөрүлдү болуш керек. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү. Эми ушул музыка дүйнөсүнө канча жылдан бери келип калдыңар, эмне себептен кызыгып калдыңар, учурда кайсыл жакта окуйсуздар, жалпы көрөрмандарга кызык болуп атса керек? Музыкага жаштыгыбыздан бери эле кызыгабыз. 5-6 класстан баштап эле тойлорго барып, аккордеон үйрөнүп айылдар, мектепте окуп жүргөндө. Азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик Ишеналы Арабаев атындагы университетте искусство и дизайн факультетинде музыка багытында окуйбуз. Ошол өзүңүздөрдүн азыркы баягы кесип деп коелу, эми келечекте ошо музыкант болуу, Сиз? Мен эле ошо Жалал Абдуловдун ошо Кызыл Кыргызстан деген айылында төрөлүп өскөм. Ошол жакта чоңоюп, ошол мектепте окуп, ошол жакта кызыккан мен эле музыкага жаштыгымдан.
конкурстарга чыгып, райондорго чыгып. Канча жылдан бери жел кайыкты тартып келесиз? 6 класстан бери. Ошондон бери 6 класстан бери жыл кайыкта ырдап, ушул менен жашап келесиз, жакшы. Анан айрым учурда баягы чыгармачылык дүйнө оор деп калабыз. Сиздер баягы чыгармачылыктын бир кенедей чекеси болсо да кызмат кылып, ушул сахна дүйнөсүнө, өнөр дүйнөсүнө аралашып келе жатасыздар. Анан чыгармачылык дүйнө кандай экен негизи? Оор бекен же жеңил бекен? Чыгармачылык эми ар бир иштин кыйынчылыгы болот дегенне. Кээде кыйналабыз. Нота окуганда азыр жаңы эле келип биринчи курска жаңы үйрөнүп аткан учурубуз кыйынчылыгы болот эми. Демек, анын баардыгын талыкпай билим алып, үйрөнүп, өздөштүрүп, келечекте кыргыз маданиятына салым кошуу, Анда сиздерди көп сүйлөтпөстөн да бир музыкалык чыгарма сураналы? Мына Бекбердиев агайыбыздын Жамиля деген ырын ырдап берейин. Жамиляларга арнайлы, жалпы. Kımızlıkтай bolup kulları Baykamaksan bolosун nege Karap koyuşu sende sorarı Sınıftın gözünün vadı Hocam izharın alırsak kuradı Hocamın bulup koyuşu mahabatını Sen üçün ben ırgap duramın Tağdır yolu arabayda Hocamın cükoz kovurda bereyim Hocamın samaçının yolun görsödür Hocamın ben yarın bolayım senin Bolayım senin Şakelim barı Baykamaksan bolosун nege Karap koyçuma bir canım Sebepten mi sebep tamamın Bir günü yine kire baramın Koyacağım yürektögü bolgon sırrını Közdücümü aytıp salamın Tağdır yolda araba kayda Hocamın cükoz kovurda bereyim Hocamın samaçının yolun görsötür Hocamın ben yarın bolayım senin Bolayım senin Tağdır yolda araba kayda Hocamın cükoz kovurda bereyim Hocamın samaçının yolun görsötür Hocamın ben yarın bolayım senin Bolayım senin Баракелди, бар болуңуздар. Анан жалпы жаңы биздин катарыбызга кошулган көрөрмандарга айтып өтөлү. Ардактуу жалпы биздин көрүүчүлөр жана ошондой эле биздин сүйүктүү көрөрмандар, эгерде биздин келген меймандарыбызга өзүңүздөрдүн жылуу пикирлериңиздер же жөн гана калуу тилектериңиздер болсо, экран астындагы биздин WhatsApp номерибизге SMS калтырсаңыздар болот. Чалууларды, аудио жазууларды кабыл албайбыз, себеби түз эфир, андыктан SMS катыңызды же болбосо өзүңүздөрдүн пикирлерди калтырсаңыздар, сөзсүз түрдө биз коноктор бергенге даярбыз. Анда маегибизди улайлы. Төмөндө бир жакшы чыгармаларды ырдап өттүңүздөр. Анан баягы жакшы сөз бар, максаттын тактыгы ийгиликтин башаты депчи. Анан келечекте кандай максат коюп атасыздар? Жаштын тилегин берет деп коет го. Анан өзүңүздөрдүн бир кандайдыр бир көксөп жүргөн кыялдарыңыздар бар. Жаңы эле студент болуп, ошол студенттик доордун башыңыздардан өткөрүп атырсыздар. Анан эми баягы кыялданабыз да баарыбыз эле келечекте мындай инсан болсом, мындай кесиптин ээси болсом деген сыяктуу. Эми
бардык эле музыканттар кыялданса керек анын келечекте. Эл артисти болсом деп. Эл артисти болсом деп кыялданышат го дейм. Биз деле ошол кыялдабыз бар. Сиз деле ошондой. болду, андан башка мындай кыялдарыңыздар жокпу? Болгону эл артисти болуу, эми балким жашоодо дагы өзүнчө бир кесиптин ээси болсом, же болбосо деген сыяктуу. Азырча музыкант эле болобуз, башка кесип деле кызыкпадык. Баары секин өз жолун таап чыга берет. Биякты бүтүп, кийин консерваторияга окуп, ал жакты бүтүп, ушу эл артисти болуп, филармонияда солист болуп иштеп. Кудай буйрса өнөрүңүздөрдү тартуулуу. Баягы чыгармачылыктан, ырдоодон башка кандай таланттарыңыздар бар? Биз билбеген, эл билбеген, балким кудулдук өнөр болобу? Балким бирөөңүздөр баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат деп ашканада жакшы тамак жасайсыздар. Бирөөңүздөр баягы устачылык кыласыздар деген сыяктуу. Чыгармачылыктан тышкары баарыбызда таланттар бар да, кандай таланттарыңыздар бар? Мен ошо поварын ашканада Жатаканада жашабайсызбы? Жатаканада. Демек жатаканада бардыгынын курсагын тоюскан сиз турбайсызбы? Күндө ошондой. Сиздин кандай таланттарыңыз бар? Эми бардык эле жумуштарды кылган, колдон келишинче кылганга аракет кылабыз. Устачылык деле кылып турабыз бошогон убактарда. Жалпы көрөрмандарга кызык болуп атса керек, дагы бир жолу эфирден кайсыл жактын кулуну болосуздар, көрөрмандарга айтып өтпөйсүзбү? Сизден баштайлы. Экөөбүздөн эле негизи бир айылдан, Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунун Кызыл Кыргызстан деген айылынан болобуз экөөбүздөн. Бир мектепте окуп, анан чогуу дос болуп, чогуу бир мектепти аяктап Бишкекке келип, биз чогуу артист болобуз, чогуу ырчы болобуз деген максаттар менен келген турбайсыздар. Анан бала кезден бери эле чогуу ырдап жүргөн турбайсыздарбы? Бала кезден чогуу. Тойлорго кызмат кыласыздарбы? Тойлордо кызмат кылабыз. Тойлор башталдыбы? Тойлор эми башталат күзгө жакын. Айрым учурда той деп калдык, эми кыргызды тойсуз элестетүүгө мүмкүн эмес да. Көп жылдардан бери тойлордо кызмат кылып келесиздер, анан акчаңыздарды ала албай, капа болгон учурлар болду белем. Тойдо ар кандай кызыктуу окуялар болот да. Андай деле болуп турат. Той ээси эми кээде нааразы болуп калат бизге. Кээде аябай ыраазы болуп кошумча гонорар кошуп берип ийет, баягы ойдогудан дагы жакшы тойду өткөрдүң деп, чоң рахмат, ыраазычылык билдирели дагы. Анан баягы сиздерди көп сүйлөтпөстөн мен ырдаткым эле келип атат бүгүн. Жакшы ырдайт экенсиздер. Жалпы көрөрмандар да суранып атат. Мүмкүн болсо дагы бир музыкалык чыгарма сураналы. Эришип кеттим кара тоору бир кыз тап чыгармасында. Сүйүү жаатындарда эле. Баарын жүрөгүнөн орун алган. Өзгөчө чыгармаларды катары. Balaşkan gökünü Cıtın iskiyorum Tolgan güldürü Öttü barı hele vardır kosalı Al tarafta жалғыз kaldım sen özün Al tarafta жалғыз kaldım sen özün Жалғыз kaldım sen özün Öttü barı yeri oldu kosalı Al tarafta жалғыз kaldım sen özün Al tarafta жалғыз kaldım sen özün Жалғыз kaldım sen özün Başlık öz gücünü işengin Teki verilik izlep jalan çındıktı Turmuş bilip gezekteki yaş oldu Suyup kettin kara toru bir kızdı Geçip kettin kara toru bir kızdı Kara toru bir Gezekteki yaş oldu
kara toru bir kızdı, kara toru bir kızdı. Nalız gülü dolgun capcaşı Bülbülüktür uçpay kalgan dışında Çarşabağı toktolgun doz biz hazır Makul olup durmuş degen uşunda Makul olup kaldı degen uşunda Durmuş degen uşunda Çarşıdaki kezekteki taş oldu Gerçi kettin kara toru bir kızdı Süyüp kettin kara toru bir kızdı Kara toru bir kızdı Gerçi kettin kara toru bir kızdı Kara toru bir kızdı Ay баракелди, жаш туруп жүрөктөгү сезимдерди, сүйүүлөрдү козгодуңуздар окшойт. Бизде СМС каттар бар экен, өз дарегине жеткирели. Амансыздарбы, саламатсыздарбы? Медиктерге ыр арнап койсоңуздар деп аягы 29 менен бүткөн абонент, ошондой эле канча жаштасыздар, жигиттер жакшырды айткенсиздер дейт. Жашыңыздарды сурап атыптыр эфирден. 18. Багы жигиттин жашын сурабайт деп талашалап койбойсуздарбы? Чоң рахмат. Анан медиктерге бир ыр сураныптыр. Эми ырдап коебузбу, кимибиз ырдайбыз? Медиктерге Бардык жалпы аялзатына общий эле Кыргызстанда эне жөнүндө бир. Ошол бир жалпы апаларыбызга, энелерибизге арнайлы бир музыкалык чыгарма. Жалпы апаларыбызга арналат, ардактуу көрөрмандар. Анда сиздер үчүн Бектур жана ошондой эле биздин сыймык жигитибиз өзгөчө чыгармасы. Kadırın bilen meneldi Kadırlap sıylap gelemi Ak sütün aktaş kıyımlı Uşulur sizge belegim Uşulur sizge belegim Eneken benim baylığım Geçmeniz susum kaygınım Alparam sizge aş olur Koluma tiyse aylığım Koluma tiyse aylığım Ömürdün gülü solbosun Dökülmüş günler bolbosun Özgöler kapa bolsa da Apa kim kapa bolbosun Apamdı kurayı bolbosun Eneken benim baylığım Geçmeniz susum kaygırım Alparam sizge akçoluk Koluma tiyse aylığım Koluma tiyse aylığım Kendimin bayrağım Geçmeyiz susum ayrılığım Alparam sizge akçoluk Koluma tiyse aylığım
tiyse aylığı, yeni kimmenin baylığı. Ай бара келди, бар болуңуздар. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо апаларга жарашат деп. Анын сыңары баягы жашоодо бизди тапкан апалар аман болсун деп жалпы апаларга ыр арнап өтпөдүңүздөрбү? Анан ушул жактан дагы суроо бергим келип атат. Ыр тандоодо көбүнчө кандай ырлар аткарып жүрөсүздөр, көбүнчө кандай ырларга басым жасайсыздар негизи? Эң маанилүү жакшы ырларды эле ырлаганга аракет кылабыз. Болушунча эски Мындай баягы улуу залкаралардын өчпөй турган чыгармаларын, Чоң рахмат Сыймык Бектур. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгыптыр. Таң эрте келип, ушундай биздин баягы суранычыбызды четке какпай, уйкудан ойгонуп, өзгөчө чыгармалар менен келип калдыңыздар. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрөрмандарга, бир туугандарга салам айтып, сиздерге эркин микрофон берели. Андай эсе өзүмдүн айылыма жана кыргыз элине салам жолдойм. Жалпыңыздардын күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Мен айылдан көргөн бүт тааныштарга салам жолдойм. Жалпы Жалал Абад жергесине салам айтасыз? Жалал Абад жергесине салам айтайм. Ошо бардыгыңыздарга кутмандуу таң да бир жолу көргөнүңүздөргө, убактыңарды бөлүп отурганыңыздарга чоң рахмат. Биз дайыма кыргыз эли үчүн кызматтабыз. Сиздерге дагы чоң рахмат ушунчалык чакырып, элге көрсөтүп чыгарганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, талантыңыздар ташкындай берсин. Ар дайым эле кыргыз маданиятына салымыңыздарды кошуп, Кудайым буйрса, келечекте өзүңүздөр айткандай кыргыз маданиятында бир көрүнүктүү инсандардан болуңуздар демекчибиз. Жалпы көрөрмандар, мына ошентип бизге бөлүнгөн биринчи коноктогу саатыбыздын убактысы өз убагына келип жетти. Албетте ар дайым жан дүйнөбүз музыкадай, ыргактар менен уланган болсун деп, анда бир нече көздөмөмдөрдөн кийин кайрадан сиздер менен экинчи коногубуз менен маектешкенге даярбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.